16 октябрь. Яндексте чыгып иштеп көрөлү деп атабыз. Көптөн бери видео тартылып. Ошондой кылдырдым. Мезер жеткен. Иштедик. Ассаламу алейкум warahmatullahi wabarakatuh. Жигиттер. Азыр эле заправка кылып атып. Жаныма как раз 2 Biz bir aydan beri Yandex taksinin жанагы водительдерден алган үлүшү аябай чоң деп 20%га чейин деген сөз чыкпадыбы? Анан кекенбе Яндекс компанияны таркатуураак кылып, обыска кылып бир аракеттер жасалган. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ошол пайыз дагы эле төмөндөгөн жок. Бул боюнча силерде жолдош генерал бир аракетиңер барбы? Мен мисалды айтып кетейин. Мен бир жерден бир жерге барсам 420 сом төлөйт экен, 422. Ошонун 84 сомду уюштурган компания алат. Бул адилеттүү эмес да, туурабы? Эмгегине жараша үлүштү алыш керек да. А как чакырган үчүн 80 сом алса, ал барып тиги потребителдин мойнуна түшөт экен да. Мен силерге сунушту айтып элем, карап койгула, ушу же азыраак учурда мыйзам чегинде бирдеме кыла албасаңар деле чакырып сүйлөшүп төмөндөтүш керек. Себеби таксисттер выхода нет, кошот да басына. 400 сомдон 80 сом алган бул, по-моему, туура эмес го. Мен эстетип коем, ушу бир аракет кылып көргүлөчү, чакырып сүйлөшүп түшүрүш керек басына. Себеби барып айланып элдин мойнуна түшөт да. Бул өтүнүч, Бул маселе боюнча ооба сиз жогорку кеңеште көтөрүлгөндөн кийин бул багыт боюнча тапшырмалар берилген. Бүгүнкү күндө башкармалыктар иш алып барып жатат. Кечээки күнгө аткарылган эмес да. Кечээки күндө мен бир такси менен кетип баратканда сурадым. Аткарылган жок. Баягы эле 17-18% алып калып атат да.